бүгүнкү маалыматка чулганган, азыр уккан жаңылыгың анан эскирип калган, интернет желеси тамырлап, социалдык тармактар кулачын кеңири жайган учурда биздин сабат маселебиз кандай? Мына ушул маселелердин тегерегинде сөз кылуу үчүн бүгүн Коомдук телерадио берүү корпорациясынын жыйындар жайында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганын 30 жылдыгына карата журналист сабат үлгүсү деген кереге кеңешти өткөрүп жатат. Дегенибиз, азыркы учурда телерадио басма сөздө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу эне тилибиздин табиятына таптакыр жат сүйлөм түзүлүштөрүн ооз-эки түрдө да жазуу формасында дагы журналисттерибиз өздөрү ошол үлгү көрсөткөн ордуна туура эмес сүйлөп жазып жатышат деген коомчулукта нааразычылыктар, сын көз караштар арбын. Бүгүн ошол маселенин түйүнү каерде, кандай? Ушул бүгүнкү кереге кеңеште сиздер менен ийри отуруп, түз кеңеш алуу максатында чогулуп отурабыз. Куш келипсиздер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү кереге кеңешибиз 2 бөлүктөн турат. Бул менин оң тарабымда отурган негизги баяндамачылар. Бүгүн ушул медиа сабаттуулук жаатында өздөрүнүн баяндамаларын жазайт. Ал эми сол тарабымда бүгүнкү кереге кеңештин негизги каармандары десек болот. Атайын адис эксперттерди чакырганбыз. Булар ошол кыргыз тилинин жазуу эрежелери жаатында, деги эле медиа сабаттуулук жаатында көп жылдан бери ушул тармакта, ушул казанда кайнап келишкен ушул тармактын адистери десек болот. Ушул бизге конокко чакырылган журналисттердин суроолоруна жооп берип, талкуу уюштура турган адамдар. Бүгүнкү күндө кыргыз тили Кереге кеңеште Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген ишмери Назаркул Ишекеев ачып берди. Бүгүнкү күндө тил өлкөнүн рухий жана материалдык дүйнөсүнүн кайталангыс жана уникалдуу дөөлөтү. Бүгүн кыргыз тили батыш менен чыгышты бириктирген интеллектуалдуу зор мейкиндик. Тил улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды айкалыштыруунун даанышмандыгы менен кемеңгерлиги. Демек, жаратылыш менен табияттын өлчөөсүз байлыгын көздүн карагиндей сактоо, тумарыбыздай тутунуу ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюму өзүнүн бир отурумун эне тил маселесине арнады. Анын жыйынтыгы эмне болду? 2019 жыл, үстүбүздөгү жыл, бүткүл дүйнө боюнча типтүү түпкү элдердин тилдеринин эл аралык жылы. Ушуга шайкеш, жолдоштор, быйыл мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынгандыгында 30 жыл толуп отурат. Бул оңой мөөнөт эмес. Бир муундун тагдыры. Бирок проблемалар дагы эле көп. Мына ушуга байланыштуу жакында басма сөздөрдөн уктуңуздар болуш керек, маалымат булактарынан тааныштыңыздар болуш керек. Жат жазуу өнөктүгүн өткөрдүк. Бишкек шаары боюнча 1100 киши катышты. Ошонун 5,7% эң жакшы деген баал. 20,9% 4 деген баалды. 28,5% 3 деген баалды. Тилекке каршы 463 киши, башка айтканда 42% адам жаман деген баалды. Караңыздарчы көрсөткүчтөрдү. Ал эми республика боюнча жагдай кандай? Республика боюнча 41,783 адам катышты, жолдоштор. Бардык дубандарда, бардык райондордо жат жазуу өнөктүгү болду. Натыйжада 26,1% адам эң жакшы деген баалды республика боюнча. Ал эми 47,2% адам 4 деген баалды. 21,2 адам 3 деген баалды. 2229 адам, башка айтканда
9,1% адам 2 деген баа алды. Бұл маалыматтарды анализдеп көріңіздер, талдап көріңіздер. Ой чуай тұрған факты қашығыста тұрады. Еніме демекпіз жолдаштар? Бүгінгі күнде адам баласын өмір бойы қоштап жүре тұрған, ешбір системаға, ешбір ғылымға қарабай тұрып қоштап жүре тұрған екі чоң баалық бар. Бұл адамдың өзеки маданияты, адамдың жазу маданияты. Аталған маданияттардағы сауаттуулық мәселесі бүгінгі күнде өте құрч бойдан тұрады. Бұл жақта проблемалар өте көп. Менің бұл айтып атқан сөзім басма сөзге толықтағандық. Аға бардыңыздар, күнделік тұрмышта көй болып жатасыздар. Сондықтан бүгін басма сөзге байланышты сауаттуулық мәселесі. Дағы айталап айтам, сауаттуулық проблемасының айланасында ғана ири отырып, түз кеңесші деген ойда сіздерді шақырдық. Бұл жерде шаржайтыққа жол бербейлі. Сауаттуулыққа байланышты, олутту, жана салмақты бүтімдерге жетішелі, шешімдерге шығарғанға үлгірелі. Қырғыз Республикасында лицензия алып, иштеп жатқан телеканалардың саны 68 екен. Алардың ішінен санариптік телекөрсетуге қосылып, иштеп жатқандар 30 екен. Бұлардың социалдық пакеттегі телеканалдар 15, коммерциялық пакеттегі телеканалдары 15 екен. Өлкө бойынша қатталған кесіптердің саны 112 екен. Бұл зор мекендік, зор маалымат бұлағы. Сондықтан бұл чөлкемде не болып жатады? Бүгін біз ашық айтып, ақ сөйлешелі. Бүгінгі жиынды керге кеңештеп атадық. Атын бүгін сіздер менен чоғы затына лайық келтірелік. Ошондуктан бүгүнкү отурумда акыл эстүүлүк менен жигердүүлүк, теориясы менен практикасы, диахрондуулугу менен синхрондуулугу, улануучулугу менен келечектүүлүгү үстөмдүк кылат деген ойдомун. Ошентип бүгүн сабаттуулуктун оң терс жактайына калыс баа беришибиз актуалдуу. Анда сиздердин кесипкөйлүгүңүздөр менен сабырдуулугуңуздар чечүүчү фактор болуп эсептелет. Акырында биз бүгүн даректүү сунуштарды угуу менен аны чечүүнүн жолдорун, эрежелерин жана технологияларын табабыз деген зор ишенимдемин. Эмесе кезектеги кереге кеңешти ачык деп жарыялоо рұқсат этиңиздер. Биз мактана турган эки нерсе: чыңгыз атабыз, анан албетте Манас эпос. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министринин орун басары Нуржигит Кадырбековго берилди. Ата бабаларыбыз кылымдан кылымга ошончо чабышып, ошончо кыйналып, көрбөгөндү көр болуп туруп, сактап келген тилибизге туура мамиле кыла албасак, ошону туура сүйлөй албасак, анда биз эмнебиз эл, эмнебиз мамлекет. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чаранын мааниси абдан чоң. Балким айрымдарга бул жөн эле сөз, бирок мунун идеологиялык мааниси тетереңдешти. Биз дүйнөнү таанып атабыз, бирок өзүбүздү унутуп баратабыз. Өзүбүздүн актерлорду, өзүбүздүн кечегелен Даркүл Күйүкованы, Сабира Күмүшалиеваны унутуп калгандар толтура экен. Айтматов ким десең атай албай калгандар бар. Бөкөнбаев деп атын унутпай жүрөлү, чыгармаларын эстеп жүрөлү деп атын коюп койдук, ал Бөкөнбаев эле Баканбай болуп калды. Токонбаев Таканбай болуп калды. Тоголок малда Тагалак малда Токтогул Тактагула болуп калды. Кыргызча эле сүйлөп баратып, айылдан келген балдарын сүйлөгөн ошо. Биз өзүбүз сыйлабасак, бизди ким сыйлайт? Мактаныш оңой эле. Тилдин сөгү жок, сөз акысыз. Эгерде сөздү телефондун бирдигинде сатып алганда, азыраак мактанат элек. Өтө көп мактанып атабыз. Бирок кылган ишибиз, атыбыз, затыбыз амалыбызга төп келбей атат. Ошон үчүн ушундай демилгенди көтөргөн урматтуу Назаркул агайыбызга чоң рахмат. Улуттук тил комиссиясын сындагандар көп болуп атат, бирок ушунча бюджет менен, ушунча аз эле кызматкер менен чоң жүк таркалап атасыздар. Муну көргөн көрөт, көрбөгөн жок. Эгерде адамга шүгүр айта албасаң, жаратканга шүгүр айта албайсың.
Ушул комиссия бар экен, бир топ мастер бүтүп кетти. Мен буга чейин кадырын билген жок элем. Кече 1-2 жерге барып, айылда китепканалардын ачылышын көрүп келдим. Ошторго китептерди берген экенсиздер. Укмуш китептер чыгарып аткан турбайсыздарбы? Габриэль Маркести да көрдүм, башкасын да көрдүм, кыргыз тилинде. А биз болсо көрбөй эле, билбей эле ушу сындаган устаз болуп баратабыз. Тилибизге күйөлү, тилибизди сүйөлү. Сөз менен эмес, амал менен. Бар бололу, жараткан жар болсун. Рахмат. Коомдук аң сезимди тарбиялоочу, коомду сабаттуулукка үндөочү, коомго үлгү болуучу журналист өзү туура сүйлөп, туура жазуусу керек деп айтып келишет. Мына бүгүн ушул журналистика тармагында өмүр бою эмгектенип келген Бишкек гуманитардык университетинин профессору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер агайыбыз Тилектеш Ишемкулов дагы өзүнүн ичиндеги, өзүнүн оюндагы пикирлери менен жалпы журналисттер менен, жалпы теле көрүүчүлөр менен бөлүшсөмү деп келип отурат. Негизги баяндаманы агайыбызга берсек анда. Айтайын дегеним бул журналисттердин күчү абдан күчтүү. Биринчи жолу сөз эркиндиги дегенди 1459-жылы Джон Милтон деген Англиянын сензору болгондо дагы, жазуучусу, публицисти биринчи жолу Англиянын парламентине кайрылуу сөз эркиндиги жөнүндө деген чоң китеп жазып чыккан. Ошондон кийин калып калган. Өзү болсо сензор болгон. Азыр аны ошонун ичинен мен айтпадым, 2 мүнөт, 3 мүнөт уурдайбыз деп туруп. Анткени 32 мүнөт, 37 секунд кеч баштадык. Анан ошол жерден Фрэнсис Бекон деген философ мынтип айткан: эгер кимде ким маалыматкаээлик кылса, бүткүл дүйнөгө élик кылат деген. Журналисттердин бардыгы айтып отурса көп эмес, бирок эң эле жакшы айткан маселе журналисттер 4-чү бийлик деп аталган. 1956-жылы жоопту басма сөз жөнүндө деген Американын 4 профессору китеп жазып чыгарып, ошондо 4 теориясын келтирип, социалдык жоопту теория деп ошонун ичинен 4-чү бийлик дегенде ошол 1956-жылы чыгарган. 4-чү бийлик деген эмне? Мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, сот бийлиги, конституциялык бийлик, бул болсо виртуалдуу шарттуу түрдөгү бийлик. Бирок ошого карабай 4-чү бийлик 3 бийликке көзөмөл жасап, аныктап, баскан турганын баарын таразалап, мониторинг жүргүзүп, баа берип, керек болсо кызматтан алып, керек болсо кызматка коюп турат. Ошон үчүн айтканда Джон Уайлд деген Америкада президенттер 4 гана жыл башкарат, журналисттер мөөнөтсүз башкарат деп. Капица деген айткан: массалык кыргын салуучу куралдарга караганда массалык маалымат каражаттары 2 эсе күчтүү болот деп. Ал эми журналисттерге тийишсең өлдүң. Мына Абдыраимовдун тегерегинде эмне болуп атат? Бир эле сөз туура эмес болуп калса андан өрт чыгат деп айткан Стендал деген киши. Анан ал айткан сөзүнүн эң эле негизгиси түшүнүктүү болуш керек деп. Толстой айткан: эч качан орус тилине жетпейт экен, 6 жыл үйрөнсөң да немис тилин эч качан өзүңдүн эне тилиңге жетпейт. Анткени эне тилиңди өмүр бою үйрөнөсүң. 6 жылда эмени өтө. Анан мынтип айткан: эгерде өзүмдүн ички оюмду билгизе турган болсом, сабаттуу түрдө окурмандарга жеткизе турган болсом, орус тилине башка жетпейт экен. Канчалык аракет кылсам да француз тили бокко жарабай калды деп жазган. Согуш жана тынчтык дегенди жазып жаткан учурда. Ал эми жана генерал, белгилүү президенттикке кармашкан Александр Эльбет мынтип айткан: ай келе соло журналисттерге асылбагыла. Журналисттерге асылган ажылдаган катындарга тийишкенге барабар. Эгерде ошол ажылдаган катындарды жеңип алсаңар, келесе болгонуңар. Ал эми жеңилип калсаңар, 2 эсе келесе болгонуңар деген. Ошон үчүн буга жетпеш керек. Мынакей өткөн санында мен бардык гезитти окуймун. Жумасына бир гезитти калтырбай 150 сомго чейин алып алып туруп окуп, карындаш менен жаттап алам. Ким кайда жазылгандай кыл деп. Ошондо биздин бир сынчы жазыптыр: мен Тойгун Абдыраимовду эми чоңгол деп жатам. Анткени кээ бир журналисттер азыраңдап эле микрофондордун мурунга сакап эле: "Ай, интервью берип коюңуз" эле кирип келет дейт. Мынтип айтыптыр: чыгылдаган чын тийбестер. Иттин караган капталынан көп болуп кетти. Чөкөт андай жайнап кетти. Маданияттары жетишпейт, сөз байлыгы начар. Буларды ким үйрөтөт? Ушинтип эле баса калып отурса, ирония тилинде, кичине тамаш иретинде айтканды бир жумага жеткизбей, кызматтан алып сал дейт. Эми мен кыскартайын, көп болуп кетти. Айтайын дегеним ушул. Мен дагы бир жолу айтамын. Мына биздин Freedom House деген уюм бар. Журналист без границ деген бар, чексиз журналист деген. Ошонун бардыгы Кудайга шүгүр кийинки 12 жылдан бери Кыргыздын ата мекендик журналистикабызды биринчи орунга коюп келатат. Сөз эркиндиги боюнча, басма сөз эркиндиги боюнча, журналисттердин чыгармачылык эркиндиги боюнча. Манча-мунча кемчиликтер бар. Кээде бир нерсе болсо эле тиги баланча 1000 сомго деп жыга калса эле, 17 журналист чыга калып эле мени көтөрүп эле колуңду тарт, Асанбаевден чыга калса эле коркуп эле коку чыгарган тигини деп кайра кечирип коюп атпайбы. Иши кылып анан журналисттердин эң эле эме кемчиликтери мынакей сөз байлыгы жок.
биздин улуттук адабий тилибизди жакшы билбейт, үтүр точканы кайчырып коюш жок. Анан бир нерсе сүйлөсө эле баягы көндүн сөздөр. Мисалы үчүн кечирип койгула, үнүбөй дикторду карап тургула, баштаган эле алгач деп башташат. Жөн ийне менен саганда, айланайын, а дегенде, ириде, киришүүнүн алдында, сөз алдында деп айтпайбы. Ал эми жанагы депутаттар туурап, мен ойлойм, анан мен ойлойт элем деген. Мен ойлойм деген 2 мүнөт деген ойлойм деген сөз. Мен ойлойт элем деген эмки жумада саат 12'de ойлойм деген сөз. Анын ордуна менин пикиримче, менин көз карашымча, менин баамымда, менин болжомдо ушинтип эле айтса болбойбу? Такыр болбойт да. Карап турсаңар ушундай жана мисте сөздөр абдан көптү, ушулардын бардыгы айланып кетиришет. Анан кечинде карап көргүлө, ошо сразу эле алгач бардык каналдар. Андан башка сөз айтышпайт. Анан мен айлы кеткенде, мынакей 25 жылдан бери журналисттерди тарбиялайм, бу жерде балдар менден окуган балдар отуруп атышат. Анан мен айтам, сурашат, ай, чыныгы дикторлор кайда дейт. Ай, келе солор дейм. Чыныгы дикторлор Ош базарында, Дордой базарында, ана тек чоң базар кайсы эле? Аламиздин базарында тигинде дагы. Орто Сай базарында ошого барсаңар, чыныгы дикторлор ошол жерде отурат. Карап тургула, шап эле айтышат десем, агай абдан туура экен, барган эле шапылдатып айтышат. Мына ошолордон үйрөнгүлө, ошолорго барып эптеп бир базарга шампан берип туруп, практикадан өтүп келип, справка алып келе деп айдаймын. Суроону туура берүү журналисттин ички маданиятынан, билиминен, анын кесипке болгон даярдыгынан кабар берет дейт. Туура берилген суроо туура жоопту, ал эми туура жооп коомчулукка туура маалыматты берет деген бири-бирине жиптей байланган түшүнүктөр жашап келет. Мына өмүр бою ошол маектешүүнүн магиканы атанып, залкарлар, кадимки кыргыз залкарлар менен маектешип, алардын маегин ушул алтын фондко жаздырып келген Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ардагер журналист Тейин Торокчиев агайыбыз дагы бүгүн бизге конокко келип отурат. Агайдын дагы пикирин угуп көрөлү. Быйыл Кыргыз радиосунда 88 жыл болот экен. Орокчиевдин ал жерде иштегени 44 жыл болот экен. Мен эки эле сөз, үч эле сөзгө токтолоюн. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ардагер журналист Тенти Орокчиев кийинки кеп кезегин улады. Эми кыргыз эч качан менен дегенде жаңы жылыңар менен, туулган күнүңөр менен, үйлөнгөнүңөр менен, балалы болгонуңар менен дегенге чейин барып атабыз. Эми ошонун ордуна эң татынакай сөздөр бар. Жана Манастабы менендин ордуна 10 же болбосо 20 тапсак болот, издесек. Анан ошол сыяктуу эле мына мисалы үчүн жанакы мына күнүгө радиодо бир жок эле дегенде сөзү, слова деген орустун сөзү которулганда, слова Токонбаева, слова Бөкөнбаева дейт. Ай, акын деген слова жазам деп жазбайт да. Ыр жазам дейт. Ай, ошо ыр жазат, Токонбаев ырын жазат, Бөкөнбаев ырын жазат. Мына ошон үчүн жанакы ырды слова дегендин ордуна сөзү дегендин ордуна мисалы үчүн ыры Асанбаевдики, Акбатовдуки, Үчөлүптүкү. Обону Шералиевдики ушундай деген толуп атат ушул. Мына айланайын таң каласың айлы. Эми ушуну мына өттү кетти, өткөн канча жыл которулду, азыркы балдар көрөлү эмес. Бирок аны мына өркүндөт, өстүр, изилде, Манастан жанагы Карасаевдин жанагы айлан укмуштуу сөздүктөрү чыгып атат. Эми ошону пайдаланбайсыңар айланайындар. Мына мен ошону айта турганым, мына бул жерде мен күнүнө орто эсеп менен бош убакытта 8 жебей бир 5 саат 4 саат угам Кыргыз радиосун. Анан тиги башка радиолор да бар. Мына эң негизинен бул Кыргыз радиосунда иштеген журналисттер силер ушунун борборунда турган адамдарсыңар. Тилди жакшырта турган, жанакын оңдой турган барда силер мына бул жерде отурган мына менин кардаштарым, кыздарым отурат. Мына силер эртең эле жанакы оңдогоначы. Эртең дебей, бир айдан кийин дебей, 1 жылдан кийин кадимкидей болуп калат. Башка жанакы 88 радио деп атабы? Ошонун бартын 1 жылдан кийин силерди туура басанда Орокчиев деген бул жараган экен деп чыга бергиле. Барыңар адам болгула, барыңар арстан болгула. Ишиңерге ийгилик, денсаулык, окуу жана окуу. Азыркы учурда мамлекеттик деңгээлдеги жүргүзүлүп жаткан иш кагаздарда, ченемдик укуктук актыларда дагы кетип жаткан катталар жөнүндө коомчулук ачык талашып тартышып келет. Коомдук жана мамлекеттик ишмер агабыз да бүгүн биздин кеңешке атайын келип отурат. Биз агабызды Алмаз Кулматов агабызды азыр пикирин угуу үчүн кафедрага чакыралы.
сөздүн наркы юридикалык жоопкерчиликке ээ болот. Мен далилдеп берейин. Сөз ал тургай тыбыш белгисиде укуктук категория. Укуктук категория. Мисалы, ар намысты, абирди, инсандык кадырлыкты, ишкердик беделди коргоо боюнча жарандык иштерде соттук териштирүүлөрдүн негизги объектиси, негизги себеби жана объектиси, предмети, бутасы, бул бутага алынган нерсеси, бул текст. Ооз эки жана жазуу жүзүндөгү. Мына баарыңыздар жакшы билесиздер, улуу Петрдин убагында чыккан казнить нельзя миловать. Бул баарыңыздар аябай жакшы, бала 5 баладан өйдөлөт. Үтүрүн каяка коесуң? Казнить деген үтүр койсоң, анда нельзя миловать. Башын алыш керек, ырайым кылууга болбойт. Казнить нельзя үтүр койгон андан кийин. Миловать. Башын алууга болбойт, ырайым кылыш керек. Эки маани, бир эле үтүр. Мына мен айтып атканым ошол сөз, тыбыш, ар бир кептик белги бул юридикалык мааниге ээ да. Жарыя жайгаштырылган басма сөз карап, чет мамлекеттерде бул ушундай процесстер көп. Бирок тилекке каршы биздин мыйзамдарда мына агайлар отуруп атат, юристтер, инилерим дегенде. Бизде жарнама жөнүндө мыйзамда ал белгиленген эмес. Мен өздөрү аныктап чыгаралашкан. Жалпыга маалымат каражаттары. Рекламанын мазмуну үчүн реклама берүүчү жооп берет. Жок, жайгаштырган киши жооп. Чет мамлекеттерде, Англияда, Америкада, Бельгияда, мен болгон мамлекеттерде айтып атам, ал жерде Гезит, Independent, Washington Post, New York Times жооп берет, Guardian жооп берет. Ал текстин эмесин. Эгерде ал текст терроризмге чакырып атса, согушту пропагандалап атса, анан тиги жооп берет деп отурмак беле. Жок, ошол Гезиттин өзү жооп берет. Ошондуктан аларда жанагындай иштерге келгенде реклама берген киши менен кошо жанагындай экономикалык жана башка иштерде Гезит кошсо соттолот да. А Гезит соттолуп аткан соң ал жанагы журналисттин ал кокуй деп чочуйт да, жанагындай жайгаштырбайм, могу сөздү айтпайм. Айткан айтты, ошо айткан киши жооп берет дегенге аларда өтпөйт да. 65 статья мындай деп аталат да. Кыргыз Республикасынын тил жөнүндө мыйзамдарын, талаптарын бузуу. Бир да журналист коской элек маселени. Мына Нуржигит айтты. Жарыя кулактандыруу чыгып атат. А Баатыр, Ажыбек Баатырбы? Адыл Баатырбы? Кайсы Баатыр көчөсү? Бирөө да бул айтып атат. Рекламаларда, кулактандырууда, жагарды мамиле кыргыз тилинин адави тилинин нормаларын бузгандарга албетте штраф биринчи категорияда жана башка деп ошентип тизмектеп чоң статья кетет. Мен ушуга чейин атайын буга бүгүн да иликтедим. 4 саат бой отурдум. Бир журналист коскоду экен маселени. Жок, мына мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия мэрияга кат жазат. Мэр баягы жооп, даяр жообу келет. Мэр гана фамилия алмашат. Болду, ошо менен токтоду. Мен Кыргыз Билим Берүү Академиясында окуу китептерин экспертизалоо, апробациялоо бөлүмүнүн башчысымын. Биздин журналисттер айланайын жанагы сүйлөө маданияты, кеп маданияты, анан жанагы мите сөздөрдү колдонуп гезитке жазып атат, радиодон айтып атат, телевизордон айтып атат дикторлорубуз. Балдар ошону туура кабыл алып атат. Мугалим текшерип, эки коюп койсо, ата-энеси келип атат. Мына жазып атпайбы деп. Биз билим берүү тармагы азыр ушул абалга такалып калдык. Мына ушуга бүгүн мына мамлекеттик комиссия, сиздер отурасыздар, кандай чара көрөбүз? Сабатсыз сүйлөгөн журналисттер менен сабатсыз жазган журналисттерди сотко берелиби? Же ошол журналисттер анда биздин агайларды сотко берсин, мындай окуталык деп. Сабатсыз муун келет. Эмне үчүн биз ушундай диктант жазуу деңгээлине келип калдык деген маселе болот да. Менин жеке пикирим боюнча бүгүн ушул маселени чечүүнүн жолу катары мугалимдин статусун жогорулаш керек. Бардыгыбыз тең, министр болобу, химик болобу, физик болобу, кайсы кесиптин өкүлү болбосун, мугалимден азык алат, мугалимден тайылым тарбия алат. Бүгүнкү күнү мугалимдин статусу өтө төмөн. Ошон үчүн айлыгына жараша иштеп атат, эптеп-септеп ошо жерде иштеп атышат. Анан алар эптеп-септеп кийинки муунду тарбиялап атат. Ал муун жана сабатсыз муун журналистикага келип атат, жогорку окуу жайына келип атат. Ал бир жака жоголуп кетпейт. Ал ошо коомго кайра келип атат. Башкаруу органдарына келип атат, мыйзам чыгаруу органдарына келип атат.
башка жактардын баарына келип атат. Ошон үчүн урматтуу Назар Кушекевич, кыргыз тилин эртеңки күнүн аныктоочу негизги фактор бул мугалим. Ошон үчүн мугалимдин статусун жогорулатып, андан ары ишти алып барыш керек деп ойлойм да. Анан экинчиден биз азыр сабаттуулук жөнүндө сүйлөшүп атабыз, журналисттин сабаттуулугу жөнүндө. Сабаттуулук деген түшүнүк өтө терең түшүнүк, көп багыттуу түшүнүк. Сабаттуулуктун бир эле жагын карап атабыз азыр, техникалык жагын, тилди туура колдонуу жагын, туура жазуу жагын. Бирок сабаттуулук бул дагы тереңирээк алганда бул маданий дагы көрүнүш. Маданий сабаттуулук, идеологиялык сабаттуулук. Ар бир жүрүш саясат. Журналисттин жазган же болбосо айткан тексти бул көп багыттуу функция аткарат. Жалаң эле маалымат туюндурбайт, кайсы бир нерсеге багыттайт, тарбиялайт, окутат, үйрөтөт. Ушундай көп багыттуу текст, көп багыттуу табиятка ээ болуп турат. Анан журналист ошон үчүн өзүнүн коомдо ээлеген ордун өтө жоопкерчилик менен сезиши керек да. Анткени анын айткан сөзүнөн миллиондогон адамдар талим тарбия алат. Анын жазган сүйлөмдөрүнөн, ойлорунан, идеяларынан, маданиятынан, саясий түшүнүгүнөн, деңгээлинен жалаң эле грамматика эмес, ошондой эле анын адамгерчилик, жана ким туура айтып атат, текстте энергетика болот. Азыр гезиттерди барактап, радиолордун баракырса өтө терс энергетика кетип атат да. Информация менен иштөө маданияты төмөн болуп баратат бизде. Ошого жараша ушул маселе бул идеологиялык маселе. Ошондуктан урматтуу журналисттер, ушул жагын эске алып койсоңуздар. Бүгүнкү күндө 2239 мектеп бар. Ошонун 3-өө тажик мектеби, 31-и өзбек тилиндеги мектептер, 214-ü орус тилиндеги мектептер. Жалпысын алып калганда бул мектептер 14%га жетпейт. Ал эми калган мектептердин бардыгы кыргыз тилиндеги мектептер. Ошол мектептерди жылына 1000 деген улан кыздар бүтүп келишет. Бүтүп келип, башталгыс кесиптик окуу жайын өтүшөт, орто кесиптик окуу жайларын өтүшөт, жогорку кесиптик окуу жайларын өтүшөт. 1 сентябрда сабак аталган окуу жайлардын баарында орус тилинде башталат. 5 жылдан кийин биз өндүрүп чыккан адис, тарбиялап чыгарган адис, же кыргыз тилинде сабаттуу жаза албайт, же кыргыз тилинде сабаттуу сүйлөй албайт, же орус тилинде сабаттуу жаза албайт, же орус тилинде сабаттуу сүйлөй албайт. Бул чоң карама-каршылык. Ошондуктан орто мектептен баштап жогорку билим берүүгө чейинки бүт агым мамлекет тилде болуш керек. Ошондо эне тилин терең өздөштүргөн, көркөм эстетикалык табити мол, кыргыз тилинин даамын, илебин сезе билген, адабий тилдин нормаларын сактай билген муун мамлекеттик бийликке аралашат. Ал текст жаза алат. Ал көркөм, кооз, элестүү сүйлөй алат. Мына ушул карама-каршылыктар жоймоюнча биз ийгиликке жетише албайбыз. Ошондуктан биз азыр талап кылып атабыз. Орто мектепти бүткөндөн кийин В1 деңгээлине сертификат алып чыксын. Эгер андай сертификаты болбосо, мен айтып өткөн башталгыч, орто, жогорку кесиптик окуу жайына тапшырууга мүмкүндүк берилбесин. Анткени тилди үйрөтө турган бир гана ырчак бар жолдоштор. Бул зарылдыктардын системасы. Ошондуктан 21-чи кылым бул эмненин кылымы? Бул маалыматтын кылымы. Кибернет күндөр жайын доору. Ал эми ошол маалыматты таркатып жаткан журналист, ошол өлкөнүн, ошол улуттун, ошол этностун абийири, ар-намысы. Ошондуктан ал сабаттуу болуш керек, билимдүү болуш керек, маданияттуу болуш керек, үлгүлүү болуш керек, өрнөктүү болуш керек. Жалган сенсациянын артынан түшпөш керек. Ал бизди ойлонууга, толгонууга, аналитикага чакырып туруш керек. Көтөргөн маселенин чечүүнүн жолдорун сунуштала да билиш керек. Дал ошондой интеллектуалдык мүмкүндүккө ээ болуш керек бүгүнкү журналист. Рахмат.
Журналисттер арасында өтө көп талаш тартыштар болот. Тил боюнча кандай которулуш керек, кандай айтыш керек. Баягы эң эле кеңири ушул жүрөктө бүткөн, мисалы үчүн, кыйырдинби же кыйырнынбы, ошону эле талашып такыр бүтө албайбыз, мисалы үчүн. Ушул сыяктуу нерселер өтө көп. Жарнактар, кинолордун атталыштары, кыргызча которулушу дагы өтө татаал, бизге жакпай, туура эмес, иренжиткен нерселер көп. Мамлекет тил комиссиясынын сайты турат. Ошол сайтта баары тең жазылган, ошол эрежелер да берилген, тил комиссиясынын атайын түзүп чыккан сөздүгү да бар. Мына ошону терминологиялык комиссия бар да. Ошол азыр эми улуттук комиссиядан чыгып кетиптир. Бурда улуттук комиссиянын алдында болчу да. Ошол жактан көп жоопту тапсаңыздар болот да. Мен негизи журналисттерге карата, өзүм дагы журналистмин, бул маселе менен башынан эле ушул алып урушуп келатабыз да. Мына мен бир мисалдарды келтирип кетейинчи. Ошол интернет сайттардагы журналисттердин жазгандары да. Ольга мисалы, мен кайсы сайт экенин айтпай эле коеюн. Ольга Сталиндик сыйлыктын 1-чи даражасындагысын балет искусствосу боюнча алган. Мисалы, мен сүйлөмдөн арасынан алдым да. Балерина Кремльдеги концерттерде көп катышат. Истомина Сталиндин экономикасы болчу. Кадыры жок, кадрлар парады. Абылгазиевдин өкмөтүнө коркунуч жаратып, келген, чекит. Мындай айтканда дагы бир, мына радио жөнүндө айтып кетип атат, радиодогу алешемдиктер боюнча. Малдар, мисалы, мал деген сөздү. Нандар, нан. Байпактар, 50 окуучулар, 100 адамдар, 500 байгелер деген сыяктуу сөздөр көп кездешет. Муну бүгүнкү күндө ушул телевидениеден, радиодон дагы кезиктирсек болот да. Журналистика факультеттеринде мына бүгүн козу карындай жайнап кетти. Бул баягы бүгүнкү кадыр барктуу факультеттердин бири катары колунан келгени деле, келбегени деле журналистика факультетин ачып атат. Ал жердеги билим берүү деңгээлинин сапаты кандай болуп атат? Ал жерде ошол сабаттуулукка кандай үйрөтүп атат? Мына бул өзүнчө чоң маселе да. Ошон үчүн ошол журналистика факультеттеринде билим берүүнү өзгөчө тил сабаттуулугуна үйрөтүүнү жакшыраак жолго коюшубуз керек. Кыскартылган баштамаларын кыскартылган сөздөр кыскартылып окулушу боюнча, айтылышы боюнча мүчө уланат. Эми биз К, Р, М, Н деп айтылбайт да. Эгер К, Р десек ата кырынын болуп калып атпайбы? Ошон үчүн биз К, Р, Дин деп улашыбыз керек да. Окулушу боюнча. Анан аярлама менен аялдаманы мен радиодон дагы көп эле айттым. Бул экөө асман менен жердей сөз. Аялда. Мен аяр деген ал сак бол деген сөз да. Ал эки башка сөз. Анан баарыбыз эле мындай ти керек, бул керек деп эле атабыз керек экенин көпчүлүк эле бул жерде жана депутаттар айткандай тил боюнча анан журналисттердин элитасы отурасыздар. Керек экенин баарыбыз эле билип атабыз. Кеп эмне кылып оңдойбуз эми ошону? Менимче биринчи журналистика факультеттеринде мына Манас Түрктө бар, Улуттук университетте бар, орфография боюнча сабак өтүлөбү? Ошондон башташ керек да. Жок. Мына мен кыргыз тил деген сабакты Улуттук университетке орфографияга айлантып алып өтүп жүрөм. Атайын орфографиялык эрежелерди окубаса, ал студент бала кайдан билет эми? Туура жазылышы кандай экен, эрежени көрө элек балдар бар. Мына мен 10-15 жылдан бери журналисттерге сабак берем, биринчи эле киргенде диктант алам. Баары эки алат. Эмне үчүн? Эрежени көргөн эмес. Баягы окубасам да оюмду айтып коеюн деген принцип боюнча жазышат. Анан экинчиден жеке маданият керек. Эгер министрибиз эки эле ката кетиптир деп турса, анан калганыбыз эмне болобуз эми? Жеке маданиятына жеке жоопкерчилик керек. Муну президент же премьер-министр келип оңдоп бербейт. Ар бир адам өзүнүн сабаттуулугу жөнүндө кам көрүш керек. Атасы, апасы эмес, тайке жейин эмес, өзү окуш керек эрежени. Рахмат. Эки эле китеп бар. Орфографиялык сөздүк, анан орфографиялык эреже жогорку кеңеш. Рахмат.
болду. Башка газетаны карап кереги жок. Кыргыз тили эң бай, кыргыз тили эң байыркы, кыргыз тили эң оор тил дейбиз, бирок ошону бир жеңилдетүү жолдорун таппайдыбы? Орус тили аябай оор тил, ал укмуш тил. Биз анын грамматикасын көчүрүп эмне кылабыз? Бир жаңы нерселерди киргизбейлиби? Бир өзүбүздүн бир тилибизди бир өзүнүн уникалдуулугун, өзүнүн баалуулугун бир өзгөчөлөгөн, бөтөнчөлөгөн бир жаңы ыкмаларга жол ачпайлыбы? Чукулдагы эле мезгилден бери бир мындай бир Мауреки теледе сүйлөнгөн сөздөрдү же болбосо жанакы жалпыга маалымдоо каражаттарында кесиптерде мына кыргыз туусу баш болуп эркин тоо, ачык саясат, фабула бир топ кесиптерден бир колума тийгенден окуп калгандан эле бир жазып жүрдүм эле мынакей 2 барак болуп кеттир. Ушундай кызык сөздөрдү да ошондон бир 5-6 окуп берейинчи. Мына баасы да кол жетимдүү дейт. Жаш акушер биринчи ирет төрөт кабыл алып жатат дейт. Наки апа куттуктоолорду кабыл алууда дейт. Кырсык болгон жерде милиция кызматкерлери иш алып барышты. Кийинки каттамдын багыттары өзгөртүлдү. Ар бирибизге жеткиликтүү кийим. Жабыркаган аялдын абалы туруктуу. Болгону борт техниктин абалы оор, дарыгердин тилинен айтканда абалы оор, бирок туруктуу. Балдардын абалы туруктуу оор. Ишке чыкпагандар унаада укук коргоо органынын кызматкерлери отурганын көрүшсө, өсүлөрүн башкача алып жүрүшү мүмкүн дейт. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер менен акушер гинеколог Баланчаева болуп өттү дейт. Фамилиясын унутуп калдым да, бул жаскыча. Мына эми товарды сатып алууну ишке ашырган дейт. Самолет бортунда төрөт кабыл алган учурлар болот дейт. Президент жергиликтүү кеңешти таратууну жүзөгө ашырат дейт. Акыркы сапарга узатуу зыйнаты орун алды дейт. Мына эми ушундай сөздөр жайнап кетти да, мына могу жерде 2 барагым бар. Кийинки эле бир 1-2 айдын ичинде жазган сөздөрүмдө. Анан эми ушундай бир кыйын чын эле бир ушуларды окуган жана кимдер айтып аткандай ушул кийинкилер талаша баштайт да, мына кесиптен окугам мен деп. Андан бир ушундай бир нормага кирип баратат да, ушундай кызык сөздөр. Эми ушуну буларда бир сунушумда баягы илгерки совет мезгилинде редактор институтун киргизиш керек да. Азыр редактору жок эле, баягы журналисттер түз эле интернеттен тияк бияктан маалыматты шашылыш которо коюп эле анан элге жеткирип атпайбы? Аны баягы ошол учурунда эми шашылыш керек экен, бирок кийинчерээк жана Илетичка дегендейден болсо да өткөндө мындай туура эмес айттың, муну оңдош керек дегендей кылып айтып турса болор эле. Андан кийин Морекил улуттук тил комиссиясынын жана окутуу борбору биринчи кезекте ушу журналисттерди окутуш керек да. Ушундай сөздөргө. Андан кийин дагы сунушум мына Морекил жерде бүгүн алдагы жерде жакшынакай бир туура жасалы деген сүйлөмдөр, мисалы үй бүлө дегендерди, дары дегендерди жасап башташты. Эми ошондойлорду ушу теледен анда санда көрсөтүп турса да. Рахмат. Анан Морекил орфографиялык сөздүктө дагы мен орфографиялык сөздүктү түзгөндөрдү алар мени түшүнбөй коюшту. Ушу айрым окумуштуулар менен эметсем да, мисалы бир кошман деген сөздөр жүрөт. Мисалы кесит деп башында жүрөт, газета деп бир жеринде жүрөт. Облус деп жүрөт, область деп жүрөт. Ушул экөөнү тең киргизсе болобу же болбойбу? Аны мен түшүнбөйм. Мисалы үчүн журналист болуп иштеп атып, жанагы мына Исмайыл агай айткан сөздөрдүн бардыгын ошол теле радиодон айткан журналисттерди угуп отуруп, анан ошолордун башында турган редакторлор, жетекчилер ошол каналдан сүйлөп жатканда бул эмне деген сүйлөм деп сурап койбой, ошол каналды башкарып отурган жетекчилерге таң каласың да. Бул кандайча ушул сүйлөмдү кантип түзүп, сен кантип эфирге чыгып калдың деген сөздү сураган адам жок. Жанатан бери сүйлө угуп отурсак деле могу передача көрсөтүү башталгандан бери мындай жалпы сөз болуп атат да, мисалы үчүн мынтет. Мындай болуп атабыз, тигиндей болуп атабыз, мындай сөздү сүйлөп атабыз, тигиндей сөздү сүйлөп атабыз эле деп атабыз. Ошону ким сүйлөп атат? Кайсы журналист сүйлөп атат? Аты ким анын? Ошону ачык айтып, көзгө сайып, көрсөтмөйүнчө кыргыз тоотпойт экен да. Мен эмесмин дейт. Бардыгы мен кыйын сүйлөйм, менден башканын баары сүйлөй албайт деп ойлошу мүмкүн. Бирок өзүнүн көзүнө сайып көрсөткөндө көпчүлүк учурда телевизор көрүп отурганда эң тажрыйбалуу журналисттер дагы жөнөкөй суроо беришти билбейт. Моундай экранга алып чыгып, ким ошондой сүйлөп атат, кайсы журналист сүйлөп атат,
кайсы гезиттен, кайсы сайттан туура эмес сүйлөмдөр түзүлүп атса, ошолорго айып сала турган закондорду, мыйзамдарды иштеп чыкмайынча кыргыздын тантыган, чечендик менен тантыктыктын айырмасы болбой калды азыр. Кече эле жакында Кытай мамлекети Манас операсын көрсөттү. Ошондо эле журналисттердин жазганы кытайлыктар деп акыркы кездерде жөн эле ошо лар мүчөсүн улаган тенденция көп кездешип атат. Ушул маселеге көңүл бурсак деген ойду айткым келип атат. Андан сырткары мисалы үчүн өкмөттөр башчылары, өкмөт башчылары десе деле болот. Бюджет аралык дегенде дагы бюджеттер деген ушундай көп сөздөр жөн эле лар мүчөсүн, анан сыз мүчөсүн кошкон сүйлөмдөр кетип атат. Ушуларга чекит коюп, конкреттүү мындай бир адис филологдордун кеңештерине муктажбыз. Азыр биздин кыргыз мамлекетинде жана орусча айтып атканда бардак болуп кетти. Бир 10 чоң лидер болсо, 10 чоң лидердин артында журналисттердин баары бөлүнүп киринип барган сатылма журналисттер көбөйүп кетти. Погода жасап атат да аба ырайын түзүп атышат. Бири-бири менен Акаевдики бар, тиги Бакиевдики бар, тиги ар кимдердики бар. Андан кийин жана кызматка жетпей калгандардыкы бар, сыртка качып кеткендердики бар. Ошолордун баардыгы, ушундай оппозицияда жүргөндөрдүн баардыгын 5-тен 6 журналист бар экен, туруп алып эле сайттарда жана соц тармактар, гезиттердин баардыгында жаза берет да, кыргыз мамлекетинде жашап аткан башка элдердин баардыгы чын эле ошондой болуп аткан экен деп ойлойт да. Биз жана келип атканда кошомат кылабыз, кайсы президент болбосун, кеткенден кийин баардыгын тепкилей берип, бир курата турган катенебиз тек биреңиз. Ар бир адамдын өзүнүн эмгеги бар. Мисалы Акаевдин өзүнүн чоң эмгектери бар. Бакиевдики бар, Отунбаеваныкы бар, тиги Атамбаевдики бар. Атамбаев да чоң иштери жасады, көчмөндөрдү уюштурду. Казак менен орустан коркпой, биздин тарыхыбызды айтты, баардыгын айтып эле жакшылап иштерин жасап кетти. Башка мамлекеттердин баардыгы өзүлөрүнүн үй бүлөсүн, ынтымагын, мамлекеттин биримдигин көздөйүн десе, бизде журналисттер болсо кыргыз мамлекетин чачып атышат да. Бөлүп, жоголуп баратат, кыргыз мамлекет жок, өлдүк, курудук деп жазышат да. Урут маселеси турганда кыргыз мамлекетинин амандыгы болуш үчүн биригиш керек. Бизде мурда эмгек сиңирген журналист деген атак бар болчу, ардактуу унаам. Ана муну таптакыр эле жоюп таштап, бардыгын эле эмгек маданияттын эмгек сиңирген ишмери деп кеткен. Бул автоклубтун шофуру деле ошондой, Көкмөйнөк совхозунун дом культурасынын директору деле ошол, оркестрдин кыякчысы деле ошондой болуп кеткен. А вот Володя Путин деген өзүңөр билесиңер шпион, абдан чалгынчы укмуш киши да, полковник КГБ. Ал минтип айтты. Биз журналисттердин бардыгын эле бир бетке эле маданиятка эмгек сиңирген ишмерди бере берген болбойт, токтоткула деп туруп 3 ай мурда өзүнүн жарлыгы менен Россия Федерациясынын эмесетиги журналистикасын эмгек сиңирген ишмер дегенди кайра ордуна койду. Биз да тогошо кайра келишибиз керек. Мага дагы ошол сразу эгемендикке берди, маданиятка ошондо сен кайсы жагынан эмгек сиңиргенсиң дейт. Артистсиң эч ким билбейт. А бирок ошондо жазылып коюлган кыргыздын улуттук басма сөзүнө жана журналисттин кошкон салым үчүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө мен муну жазайын деп атам, киргиземин президентке. Сөзсүз түрдө кайра кайрылып ке. Булар кичине Путиндин указын акырын көз алдынан чыгарып койгон окшойт, болбосо эртеси эле туурай коюшмак булар. Ошондуктан кайра биз алышыбыз керек. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген журналисттигин 5 гана киши алып калды бизде. Рахмат, сиз да суроого да эми мамлекеттик тил мыйзамы принцибинде аткарылыш керек. Ага жооптуу органдар бар да, башкы прокуратура баштаганча. Бирок мен бир мисалды айтып, мына Балтика боюндагы өлкөлөрчү тил мыйзамын бузгандардын баарысын теңчи ушул жазага тарта турган механизмдин баарын иштеп чыккан. Көрнөк жарнактар туура эмес болсо, ошонун ээси жаза тартат. Китептер туура эмес чыгып аткан болсо, билим берүү министрлиги жана башкалар жаза тартат. Маалымат каражаттарында жанагындай одоно каталар кеткен болсо, ошол редакциянын ээси, кожоюндары жазага тартылат да. Бул жана административдик каржылай жазага тартылат да. Мына бул мыйзамды мисалы ушундай жобону мамлекет тил комиссиясы мына өнүктүрсө болот да. Экинчи маселе. Мына журналисттерде биз эми гезитте жанагындай каталар көп кетип атат, шыгырап эле кетип атат. Аны планёркаларда талкуулайбыз кээ бир жерде. Кээ бир гезиттер такыр эле планёрка дегенди өткөрбөйт. Каталар кетип атса, ага деле баары бир. Ага эң башкысы тигини жайладыңбы? Мисалы кечирип коюңуздар, ушу сөздүн өзү деле жайладыңбы деген. Бул туура эмес. Мисалы биздин жанагы радио комментатор айтып атат, эки команда беттешип
Кытай командасын тиги команда жайлады деп атат. Бул дагы ошо жактан айтканга туура эмес да. Мына ошондой алешемдиктерге кетирген ушундай каталарга дагы биз жооп беришибиз керек да, журналисттер. Бул жагынан мына журналисттер союзу убагында 1997 жылы журналисттердин этикасы деген кодекс кабыл алганбыз. Мына ошондо анан кийин эле биз жаңы жаш журналисттер өзүнчө кодекс кабыл алып, менимче мыйзамдын деле ырааттуулугу болуш керек да. Башында кайсы мыйзам кабыл алынса ошону уланыш керек, жаны жокко чыгарып жаңысын чыгарыш керек. А биз антпей эле мурунку кодексти жокко чыгарбай эле жаңысын чыгарып алдык. Ошо менен башка нерсени айтып жүрөбүз да. Мына ошол кодексте журналисттердин ушул сабаттуулугу же сабатсыздыгы жөнүндө өзүнчө бир пункт киргизип, эгерде журналисттерди сабаттуулукка чакырып, эгерде сабатсыздыкка жол бере турган болсо, мына ошол бул журналистиканын принцибине жооп бербей тургандыгын белгилеген бир пункт керек болуп атат да. Мына ошону биз журналисттер союзу Тилектеш Шемкулович бир колго алып ушуну киргизип алсак кийинки. Министрлик, билим берүү министрлигине абдан катуу сыным бар да. Тим эле көзүнө сайып көрсөткүм келет да. Канча китептер чыгып атат, окуу китептери бар. Мен бирөөлөрүн чакырып көрсөтүп айткам, ушундай грамматический каталар кетип атат. Бул деген окуу китептери канча миң тираж менен кетип атат. Ошого ким редактор, ким корректор, ким жооп берет депчи. Эми ошонун укугун кебетеси ушул билим академиясына алып бериш керек окшойт. Кебетеси ошол редакторлордун таптакыр жумуштан алып, же аларды бир штраф салып, бир башкача кылыш керек окшойт. Мен буга чейин бала бакчада иштедим, 1 ай гана иштедим, бирок ошол жерде мен дароо байкаганым орус бала бакчасы болчу. Бирок ал жерде ошол сиздердин жүргүзүп жаткан саясатка ылайык аракеттер жүрө баштаптыр. Документтердин баарын кыргызчалаганга аябай аракеттерин көрүп атышат. Жана орус ата-энелер, мен тарбиячы болуп ошол жака жумуш иштеген биринчи. Орус ата-энелер келип менден суранышты, менин балам менен кыргызча гана сүйлөшүңүз. Мен орусча үйдөн сүйлөшүп жетишем деп айтты да. Анткени кыргыз тилин билбегендер жакшы жерге барып иштей албайт турбайбы деп. Мен ушуга аябай сүйүндүм жана ыраазычылык келтирем да. Анан кийин Өзбекстан менен чектешкен жерде тургандыктан өзбекстандык туугандар айтышат, силер бизден талап кылбайсыңар, биз кыргызча таптак жакшы сүйлөйбүз. Талап кылбасаңар биз сүйлөбөйбүз да депчи. Ушул нерсени эске алыш керек. Анан кийин аябай бир эртеден бери жакшы мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген нерселер айтылды. Мен так сунуш киргизгим келет. Мына ага эжелерибиз отурушат, кыргыз тилинин орфографиясын, туура жазуу, туура сүйлөө маданиятын баарын билген ага эжелер отурат. Жаштар, журналисттер акча төлөп аябай зарыл болсо сабак алалы чогуу. Биз ошол Үмүт Култаева деген эжекени компанияга чакырып 10 саатына чейин бизге компания төлөп берген жок. Редакторлор, котормочулар, корректорлор биз өзүбүз акча төлөп окуп атабыз. Бул кантет, бизге ким жазып берет, каяктан окуйбуз, каяктан алабыз эмес, мына агайлар, мына эжелер. Ошон үчүн мен сунуш киргизет элем, чакырып, акчасын төлөп, билимге деген акча керек, убакыт керек. Убакыт менен акчаны керектүү деңгээлде бөлүп туруп, айына бир жолу биз сабак өтүп атабыз, абдан жакшы жыйынтыктарды көргөзүп атат да. Ушул сунушум. Анан журналисттер бүгүнкү агай айтып аткан китептерди бүгүн сатып алып кетсеңиздер, бул да эң жакшы жасаган чечимиңер болот эле. Мен өзү журналистикада окубасам дагы бүгүнкү тил жөнүндө болуп атканын угуп аябай сүйүнүп келдим. Менин суроом мындай болуп жатат да, бул кыргыз тилинде окуйн дей турган болсоң, кыргыз тилге кесиптик китептер так жана толук которулган эмес да. Буга кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Жана бул жерде журналисттерге арналгандыгы үчүн кыргызча так айткыла деп айтып атпайсыздарбы? Кыргызча, нукура кыргыз тилиндеги эски китептерди сунуштап кете аласыздарбы? Мисалга алганда, китепканада көбүнчө орусча китептер бар да. Кыргызча китептер аз деңгээлде, Манас сыяктуу эски китептерди сунуштап кетсеңиздер жакшы болот. Нургали агай. Багыт деген газетасы 12 июнь 2019 ошондо саясий өнөктүк жыйынтыгы деген макалада чын төгүн дегенди бирге жазып коюптур. Чын төгүн деген эми кош сөздөр бир сөздөй болуп угулат айтылышында. Бирок ошону мындай билиш керек да. Ооба, чын төгүн. Бул карама каршы кош сөз да, карама каршы кош сөз. Ортосуна эмне депс коюлуш керек. Андан башка да мен коштолуп жатсаго бир жөн дейт.
коштолуп жатсого бир жөн. Ана мен жатсого дегенди жансого деп жазам деп ушундай жазып алдыбы деп анан кайра окусам жатсого деп го деген баягы бөлүкчөнү этис сөзгө кошуп атат. Го дегенди мындай ал кошулуп калгандан кийин барыш жөндөмөнүн мүчөсүбү деп да ойлойсуң. Бирок го деген бул жерде бөлүкчө. Бөлүкчө эч убакта жатса деген тиги этис сөзгө кошулуп да айтылбайт, тиги уланбайт. Тиги го дегенди тиги эме деп жазган окшойт, мүчө деп жазган окшойт. Ушундай эле анан кийин жана ата мекен деген символикалык сөз бар да. Ата мекен деген кошмок сөз. Ата мекен деген партиянын аты да жүрбөйбү? Ошо партиянын атын Ачык саясат деген газетада ортосуна дефис коюптур. Ата мекен деген сөз кошмок сөз, бул ортосуна дефис коюлбайт. Жердин аты да эмес, бул ортосуна дефис коюлгудай. Анан ушундай эле нерсени мен мурда эле окуп жүргөм, Ак Шумкар деген эме бар эмеспи? Партия. Анда болчусу Ак Шумкар дегенди Ак Шумкар деп шумкарын бөлөк жазып баштамга менен жазган. Бизде могу кийинки эмеде айтылган эрежебизде, орфографиялык эрежебизде жана символикалык айбанаттар, жосо куштар, каармандык образга ээ болгон сөздөр биринчи гана сөз баштамга менен жазылып, экөө биригип жазылат деген эреже бар болчу да. Ушундай каталар кеткен экен. Анан ошол эле жана ачык саясатта ата мекен дегендин ортосуна жана антип дефис да коюп койгон. Анан баса жана Чолпон ата деген жердин аты бар эмеспи? Чолпон ата деген жердин аты жана мифологиялык сөз бар го, Чолпон ата, Камбар ата деген. Мына ошол мифологиялык сөздөрдүн жазылышы дегенде биринчи сөзү гана баштамга, анан экинчиси бөлөк кичине тамга менен жазылат деген. Бирок тиги Чолпон ата деген эме жердин аты географиялык ат болгондуктан тиги бирок эме туура негизи жана Камбар ата, Чолпон ата деген мифологиялык сөздүн негизинде алынган. Чолпон ата деген жердин атында экөө тең баштамга менен жазылып, ортосуна дефис коюлат деген. Ушундай нерселер менен туура жазуу эрежелерди окуш керек деп. Мен дагы так бир изилдөөнүн негизинде айта кетчү нерсем, 2-3 ай мурун эле КТРК, Апрель, ЛТР телеканалдарындагы жүгүртмө саптардагы каталарды текшерүүгө алдык да. Бул балким адистик адат болсо керек. Деги эле кыргыз тилиндеги тексттерди көргөндө алардын катасын аттап өтө албайбыз да. Жаңылыктарды көрүп аткан мезгилде эле каталары көзгө урунат. Бир жумалык 4 каналдын жүгүртмө саптарын текшерген мезгилде жыйынтык бир үрөйдү учура тургандай эле чыгарды. Эмне үчүн? Анткени жаңылыктар Институт Медиаполиси деген бар. Мына ошолордун изилдөөсүнө караганда бүгүнкү күндө Кыргызстанда 88% адам жаңылыктарды көрөт. Демек ошончо адам жүгүртмө саптардагы каталарды кайсы бир деңгээлде өздөрүнө кабыл алып, алар трафарет сыяктуу сиңип атат. Массалык маалымат каражаттары бул мамлекеттик бийлик жүргүзүүчү диктатура гана эмес, бул бүгүнкү күндө орфографиялык эрежелерге кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн дагы куралы болуп атат. Аудиовизуалдык каталар адамдардын аң сезимине сиңип атат. Ошол текшерүүнүн жыйынтыгында азыр балким ошол каналдардын өкүлдөрү бар болсо, сапаттуу катары, деңгээли жогору катары ЛТР алдыңкы орунда чыкты. Салыштырмалуу бул жерде орфографиялык каталар азыраак кетирилет экен. Ал эми эң начар акыркы орунда деп Апрель каналын айтсак болот. Менде деги эле тилчи катары ушундай бир суроо жаралды. Деги эле Апрель каналында корректорлук кызмат барбы? Эгер бар болсо, ал кандай критерий менен кабыл алынган? Деги эле корректорлук текшерүүдөн өтөбү ошол тексттер деген. Эгерде бул каналдардын өкүлдөрү так бир фактылар менен таанышкысы келсе, колумда даяр бул материалдар, бир жумалык маалыматтары текшерүүгө алынган. Рахмат. Шайлоо башталгандан сунушумда комиссияга ошо баягы депутат болчуларды эметкенде, өткүзүп атканда ошол кандай адам экенин, эмне китеп окубаган, талдап турган ошол жака өткөрүү колго алынса жакшы болот турган да. Экинчи, мунугу чыгармачыл
адамдар өнер адамдарына қамқорлық көрген мемлекеттік мыйзамға байланысты жақсы болудан керек. Азыр біз елге жетпей жатыр, китептер шығып жатады, мына тил комиссиясы шығарып жатады, башқалар шығарып жатады. Жақсы елге жетпей, ошо біз елге шықсақ, елге барсақ. Мәселен, Айтматовтың 90 жылдығы болды. Айтматов оқулар академияда борборда аз өтті. Ал эми айылдарда, мектептерде ал жака оқулар жоқтар. Мәселен, Москвада борборлық аянттарда Пушкиндин китептерин окушат. Бизде эмне үчүн ушундай окууларды уюштурууга болот? Акындар чыгарып коюп. Айтматов мектебинин жанында, филармониянын астында, Манастын айкегинин жанында коомдун сабаттуулугу жөнүндө компьютердеги орфографиялык текшерүү автоматтык кызмат мындай программа бар. Издесиңер, кыргызча орфографиялык деген өзүнчө иштетмесин издеп көрсөңөр болот. Жанагы Кыргыз инфода бар, Телекеди дагы бир эки сайттарда бар. Кыргызча орфографиялык автоматтык мындай электрондук неме бар да, кызмат бар. Мен ошону көп колдоном. Механикалык жөн эле, мисалы бит тамга түшүп калган, же акча жазылып калган ушундай учурларды атайлап көз майын коротуп, тилмейип карабасаң деле жамыратып көрсөтүп коет, астын кызыл сызык менен, кызыл толкун сызык менен көрсөтөт. Ошону сөзсүз колдонушуңар керек. Ар бириңер. Анан жанагы бул жерде аят бар, эме Нуркалага айтты, сиз айттыңыз да, жанагы мүчө бөлүкчө менен бөлүкчө сөзгө мүчө болуп кошулуп калыптыр деп. Бул механикалык компьютердеги механикалык катар. Мисалы үчүн жанагы Word'тун 2003 жылдагысы эмес, андан кийинки версиясы менен жазылган, сакталган текст болсо, аны ошол эски версиядагы Word'у бар компьютерге жөнөтүп, анан ошол аркылуу кеткен болсо, жанагындай жабышып калган сөздөр сөз менен бөлүшө эмес, сөз менен сөз жабышып калган учурлар ая көп болот. Ошон үчүн сактаганда да караш керек. Текст сактаганда, эгер ошондой болуп каласын деп чочуласаңыздар, сөзсүз түрдө жана Word'тун 2003 жылдагы версиясын да сактап көрсөңөр кыргызчасын. Жанагындай чапталып мүчөлөр сөздүн сөзгө тийип калган учурлары болбойт. Муну алып чыккандын бүгүнкү жыйыныбызга тикеден тике байланышы бар. Ишеналы Арабаев Касым Тыныштановичтан кийин тилдин тагдырына өрттөнүп күйүп өмүрүн арнаган кишини билбейбиз. Мына бар эки киши, мына агайыбыз. Улуу ата мекендик согуштун майыбы өзү. Тайтөрө Батыркулов. Бул киши биз азыр жазсак жогорку кеңешке жазабыз, депутатка жазабыз. Ашып кетсе президентке жазабыз. Бул киши Советтер Союзунун саясий бюросуна, анын генеральный секретары Брежневке 68 жылы, 75 жылы 2 жолу кат жолдойт. Быйыл буюрса талаштык депутаттар демилге көтөрүп атат. Жолдош, 95 жылдыгын белгилеп турабыз. Өмүр бою күрөшүп, өмүр бою кыргыз тилин тазалаймын деп, мына ойлоп жүрөбүз. Бишкекти Касымбеков менен Казат Фрунзени Бишкек кылган деп. Жок, мына саясий бюрого жазып жүрүп, Фрунзени Бишкек кылган киши ушул. Киргиз дегенди жок кылып, Киргиз КСР, Киргизский республиканы жок кылып, кыргыз кылган киши мына ушул. Туурабы, жолдош? Мен эми бүгүн темага байланыштуу ушуну айтайын деп чыктым. Дайыма жыл сайын эки жолу болбосо дагы бир жолу журналисттер арасында сабаттуу бол өнөктүгү акциясын өткөрүү салтка айлансак болобу? Назаркул Чекеевич агай, ушул суроого жооп берип койсоңуз. Мына биз жакында эле финансы, каржы министрлигинде, чек ара кызматында, билим берүү академиясында ошол жалпы диктанчасын өткөрдүк. Мындан арыда бул маселени биз үзгүлтүксүз улантабыз. Ал эми сиз сунуш кылып жаткан маселе абдан актуалдуу. Биз бул маселени күн тартибине койдук. Андан кийин жанакы жогорку окуу жайларында окуу китептери жөнүндө айтып өтпөдү кызым. Абдан туура маселе көтөрүлдү. 2014 жана 20 жылдарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программа боюнча жогорку орто кесиптик окуу жайларынын окуу дисциплиналарын акырындык менен мамлекеттик тилге оодаруу максатында китептерди чыгаруу үчүн чоң көлөмдө акча каражаты билим берүү жана илим министрлигине бөлүнгөн. Бул багытта алар иштеп атышат, бирок агым өтө жай жүрүп атат. Биз окуу китептери менен жана окуу методикалык комплекстер менен толук камсыз кылмайынча биз жанакы жогорку жана орто окуу жайларынын окуу сабактарын мамлекеттик тилге оодарыш өтө кыйын жана өтө оор. Ошол агымда жүрүп атабыз азыр.
бүгүнкү кереги кеңешибизди жыйынтыктамакчыбыз. Урматтуу келип катышып берген журналисттер, жалпы теле көрүүчүлөр, ушундай жыйындарды дагы өткөрүп туралы деген жакшы тилек, изги ой менен бүгүнкү жыйыныбызды, теле берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.